Чаткал районундагы Шаковтар Сумсар айылын байланыштырган жолду оңдоо иштери башталды. Каттамдын жалпы узундугу 30 чакырымга жакын. Быйыл анын 4 километри асфальтталат. Аталган жол 20 жылдан бери көйгөй болуп келген эле. Азыр жаңы келген айыл өкмөтүбүз Камчыбек Абазбековичтин жемилгеси менен жакын арада тендерге берилген турат. Мунун 21 миллион 800 миңи өнүктүрүү фонддон 8 миллиону ушул айыл өкмөттүн бюджетинен каралып атат. Бул жол бүтүп пайдаланууга берилсе, бул өтө эле чоң көйгөйүбүздүн бири чечилип калмак. Чаткал районунун Терексай айыл аймагына караштуу Шаковтар Сумсар жол каттамы 24 чакырымды түзөт. Сумсар биримдик айылында 4000ге жакын адам жашайт. Ала Бука районуна караштуу Ак Башат айылында да ушул жол каттамы аркылуу катташат. Айыл өкмөттүн балансындагы 4 категориядагы жол болуп эсептелет. Көп жылдан бери дагы деле ушу Шаковтар Сумсар айылында элдин көйгөйүнү жаратып келген жол бар, 4 километрге жакын. Ошону жакынкы бир жуманын тегерегинде ушул кайрадан тендерге берип, элдин көйгөйүн чечкенге аракет кылып турабыз. Быйылкы жылы ушул 4 километрге жакын жолду 29 миллион 800ге тендер жарыялап бергенге турабыз. Анан ушул маселе чечилип калса, жол оңолсо элдин турмуш шарты оңолот деген, жол кыскарат. Ошону оңдосок эң негизги көйгөйлүү нерсе ушул Сумсар Шаковтар айылынын элдин көйгөйүн чечип берсек, чоң эмеге жетишебиз деген ойдобуз. Учурда 10 чакырым жол тегизделип оңдолду. Каржылоо Чаткал райондук өнүктүрүү фонду жана Терексай айыл өкмөтүнүн бюджетинен каралган. Узундугу, катмары жана туурасынын ченемин болжогон долбоор иштелип даяр болду. 10 күндүн аралыгында жумуш башталат. Өзүбүздүн айылдар каттамы кыйнайт бул жерде. Жамгыр жааган учурда балдар каттаган мезгилдерде өтө эле көйгөйлүү маселе. Ушул чечилип калса өтө жакшы болот. Кудай буйрукса. Мындан ары жогору жакта кайсы айыл бар? Канча кожолук бар, канча калк бар дегендей? Булдан жогору бизге караштуу Терексай айыл өкмөттөн караштуу 2 айыл бар. Биримдик Сумсар. Анда 2000ге жакын калк жашайт. Андан жогору Ала Бука районуна караштуу 1-Май айыл өкмөтүнүн Ак Башат айыл бар. Алыскы аймакта чакан жана орто ишкердикти өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр кенен. Жол оңдолсо мындагы тургундардын көксөгөн максаты орундалмак. Аталган каттамдын калган бөлүгү этап менен бүткөрүлөт. Кыялса Бирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Чаткал районунан.